Саламатсыздарбы, урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүн дагы бир чоң дүйнө, эбегейсиз зор аалам менен тааныштыргым келип турат. Ар бир адамдын ичине сүңгүй келсең, бир чоң аалам чыгат эмеспи? Ансыңары бул аалам жөнөкөй аалам эмес, касиетти багындырган аалам, миңдеген саптарды, манасты айтып, бир өзгөчө бир дүйнө менен байланышкан аалам. Көптөн бери агамды кепке тарткым келип жүрдү эле. Бүгүн атайын ушул агам экөөбүз төрөлгөн биздин алтын бешигибиз Тоң районундабыз. Жана артыбызда Манжыл ата. Саламатсызбы, Дөөлөт абам? Саламатсызбы, жакшысызбы? Жакшы турасызбы? Мына бул жер Манжылы мазары, бул Манжыл мазар. Байыркы элдик уламышта бери келаткан бул. Баш сурасаң Манжылга бар дейт. Бул жерге бекер келген жокпуз, анткени сиз ушу съемка кылалы деп сунуштаганда мен бул жерден баштайлы дегенимдин себеби биз саяк уругунан, саяктын ичинен бир уулу сарык, ошо сарыктын баласы Каба деп коет. Санжыранын бир вариантында мындай айтылат да, ошол сарык атабыз көп жашка чейин балалуу болбой жүргөндө могу оттуктун үстү жактарында Кулжанын буту сынган деген жер бар. Ошол жерде ойлонуп ушундай келатса, алдынан кыдыр чыккан экен. Касиеттүү кыдыр чыгып, анан тигинин оюн билип, анан айткан экен. Ай сарык, сен көп кайгыра бербе. Сен бара турган жерди унуттуңбу? Манжылы мазарына барып, бала тилесең ошол жерден сага берет. Деп анан ошондон келип сарык атабыз тиленип анан балалуу болгон экен да. Жалдуу Каба деп аталат. Жалдуу Кабанын өзүнчө тарыхы бар. Өзүнчө чоң баатыр болгон киши. 11 жашында эр сайышка чыгып, жеңип, кыргыздын туусун көтөрүп, намысын алып берген үчүн эр эшимден бата алган да. Эшим ошол убакта кыргызды башкарып турган. Ушундай эзелтеден калган ушу баш сурасаң, бала сурасаң Манжылга бар деп. Ошон үчүн ушул жерден тарыхынан баштайлы дегенибиз ушул. Сонун экен, бул тарапта Мойт акебиздин күмбөзү бар экен. Ушул Скөлдө Жети акенин бар тең эле ушул Скөлдөн чыкканда. Анан ушул Мойт акем жөнүндө дагы билгим келип атат. Жана менин YouTube каналымдын көрөрмандарына тааныштыргым келип атат. Келип ушул Мойт акеден баштасак кепти. Бул акелер элдин атасы, журттун казынасы, касиети болгон кишилер да. Булар тууралуу айта берсе сөз түгөнбөйт. Анда ошо Мойт акенин мүрзөсүнө барат. Мына Назира, биз кадимки Жети акенин бири Мойт акенин мүрзөсүнө келдик. Бул Кыргызда эзелтеден калган өрүм бар. Бул оор топурагы жеңил болсун деп 3 жол топуракты. Оор топурагы жеңил болуп жаткан жери жайлуу болсун деп 3 жолу топуракты Тартып койгон да? Ылдый тартып койгон. Аял киши кылабы ал нерсени? Негизи мүрзөгө эркек кишилер келген да, анан аял кишилер деле кылат да келгенден кийин. Оор топурагы жеңил болсун, жаткан жери жайлуу болсун деп. Мойт атабыздын жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун, караңгы жарык ыйман саламат болсун, арбагы нурдуу болсун. Ошо эли журтуң урпактарын касиетинде колдоп коргоп жүрсүн. Мойт акени эми билген бар, билбеген бар дегендей. Бул көлдө жети аке чыкканда касиеттүү журт аталары десек болот. Булар баары тең эл башчысы болуп, эл башкарып жүргөн кишилер, баары тең ошону менен калыс башкарган кишилер болгон. Анан жөн кишилер эмес, булар баары тең касиет коштогон, касиет менен төрөлгөн кишилер болгон. Өмүр бою ошо касиет коштоп жүргөн, анан калыс туура бийлик жүргүзгөн ушундай адилеттүү кишилер болгон да. Ошон үчүн бул кишилерди аке кылып шайлаган. Аке деген, Жети аке деген ушу көл элинде эле бар. Анан негизи бул кишилердин өмүр таржымалыгын могу мектептерге кийирип окутуш керек да, бул билим берүү министри. Жакшы болмок ошондочу. Булар деген өмүрү бүтүн касиет коштоп жүргөн кишилер болгон да. Анан Жети акенин бири ушу
bu elinin içinden Aldayar urugundan çıkkan şu Moyit ake olgun. Bu kişi de aябай ötө kasiyetli kişi olgun. Anan ilgeri bu bütün эле түндүк тараптагы Кыргыздын аттуу баштуулары, бектери, хандары, баатырлары, асылдары, Олия ушундай кишилердин баарын, аттуу баштуу кишилердин баарын Арслан бабка алып барып койгон да. Анан Моют акебиз ушу кийин жол катаал болуп калды, сөөктү жеткириш да кыйын. Ал убакта атка артып алып, ушундай ар кайсындай төөгө артып алып жеткирген да. Анан мындай кыйын болот. Мени ушу Манжылыга койгула деген да. Сөөктү Арслан бабка жеткирүү кыйын болот деген да. Анан мени койсоңор ушу белгиси болот деген. Көрүстөнүмдү казып атканда да белгиси болот деген да. Анан келип ушул жерде казганда казан, сузгу, чөмүч, тепкир ушундайлар чыккан дейт ушу. Азыр баягы урпактарында жүрөт деп айтып калышат да. Анан баягы белги болот деген да. Ошо белгиси ушу экен, эл келип коюп атканда, могу көлдүн ичинен ак тайлак чыгып, кадимкидей элге көрүнгөн экен, турган элге. Ушу кокту менен өрдөп, анан бакырган боюнча коктун өрдөп кеткен дейт да. Анан белгиси ушу турбайбы деп эл жакаларын кармаган экен, таң калып, Кудайдын кудуретине, ушу кишинин касиетине таң калып, ушундай бир олия киши болгон, касиеттүү киши болгон. Анан ошондон кийин токтоп ушу көлдүн эли ушу жерлерге мүрүсөсүн кое башташкан да. Аттуу баштуу кишилердин баарын өзүнүн жеринде калтырып. Моют аке өзгөчөлүгү бул киши алдын ала айта билген касиети болгон да. Биздин акелердин жетиби тең эле алдын ала айтылган да. Баары тең ушундай кишилер болгон. Ошонун бири ушу Моют атабыздын жана Балбай баатырдын энеси Төрөрдө, Балбай атабызда. Жолборстун жүрөгүнө талкак болгон да. Анан бул баягы жинди болуп атат деп билбейт да элчи. Жинди болуп атат деп анан таң койгушкан экен керегегечи. Жин кирип кетти деп ушундай түшүнгөн да. Анан эле баягы бир билсе ушуну Моют аке билет, Моютту чакыргыла деп анан Моют акебизди чакырып алып келишкен экен. Анан келип эле аттан түшө электе эле айткан экен, ай атаң көр. Бу келин баланы кыйнап койгон турбайсыңар, бошоткула. Буга эчтеке жин кирген эмес, андай болгон эмес. Бул баатыр бала төрөйт экен, жолборстун жүрөгүнө талкак болуп аткан турбай. Андан көрө жолборсту алып келди деп анан бошотот. Анан билбестиктен кыйнап коюшкан да. Анан ошону менен жолборс издеген. Жолборс издеп көлдүн бир топ жерлерин жагы аркы текеске чейин издешип, анан жолборс таппай калды да. Шашылыш издегенде таппай келатып, анан баягылар жолдон бир камандатат экен. Анан кашкырдатып келип экөөнүн жүрөгүн берет. Анан жана Балбай атабыз тоң моюн киши болгон, толкусу менен бурулган экен да, артын карай албаганчы. Ошо камандай бурул. Анан элдин ичинде кеп бар да. Качырганы камандай, кайсаганы бөрүдөй деп Балбай атабыздычы. Ошондон улам ошондой болуп калган экен. Анан жолборс колдогон, кашкыр колдогон, каман колдогон киши болгон. Ушундай Моют акенин касиети ошо алдын ала билген. Бул киши андан сырткары мүнүшкөр киши болгон. Моюттун төө комдоту деп коет. Төө комдот деген бүркүттүн түрлөрүн да мыкты билген. Бул киши атка да саяпкер болгон. Аттын канчанчы келеринен бери билген, ушу сынчылыгы да укмуш болгон. Анан кишиге да сынчы болгон бул кишинин. Анан ошол бул кишинин дагы бир касиетин айтып берели эми. Көлдө айтылат да. Сан жылкылуу Сарыбай, миң жылкылуу Каптагай, биздин бугу четтен бай деген ырлар бар эмеспи? Ошо Сан жылкылуу Сарыбайдын атасы Солтонкулдан калган Сарыбайга байлыгы ошо жылкысы. Бир болжолду айтканда 40 000 жылкы болгон дейт да. Ушундай бай киши болгон. Анан Сарыбайдын ошондо бир санжырада айтылган боюнча 22 жаштагы кезген да. Анан көп турган байдын баласы ушундай көп турган экен. Анан баягы келатса жигиттери менен салт бастырып, ар кайсы жерди кыдырып, кымыз улап, кыз сурап дегенде ушинтип келатса жер кезген, ак тараткан, Кудайдын бар экенин, ушу касиеттин бар экенин тараткан. Анан бир 3 думанага мазарда зыярат кылып отурганда жолугат экен да. Анан ат менен келип жөөлөтүп,
шылдыңдап ушундай текеберленип эми силер эмне кылып отурасыңар дейт. Анан ушу Кудайдын ушундай мазарлуу жер экен, ушул жака зыярат кылып атабыз деп. Анан силердин ишиңер эмне дейт. Ушунда биз актыкты таратабыз дейт. Ошону таратып жүрүп эмнеге жеттиңер, эмне таптыңар эми? Ушинтип эле жер кезип думаны болуп жүрө бересиңерби дегендей мындай жөөлөтүп, какшыктагандай кылып ушундай экен. Андай эле касиеттүү экенсиңер, касиетиңерди көрсөткүлөчү дептир да. Анан мейли эми Кудай уруксат берсе анда көрсөтөлү деп анан кел анда аттан түш дептир. Анан түшүп отурганда караса каркыра учуп баратат дейт. Анан бирөөсү ошо кармап турган таякты мылтык кылып аткан экен. Таяк менен атканда каркыра жерге түшкөн экен. Анан бирөөсү ошо бата кылып казан асып, анан бирөөсү ошо казанга от жагып, бышырып койгон экен. Ошо үчөө тең үч касиет менен. Анан ошо жана каркыраны анан эти бышкандан кийин отуруп кел эми биз менен отуруп же дейт. Жедирет. Жегенден кийин анан ошо тетирип ата беришкен дейт. Азыр 22-де экенсиң, жашың 26-дан ашпай калсын дептир. Анан ошентип бата берип анан кетирет. Анан баягы кыргыз бекер айтпайт да, түш оңолгондун иши оңолот деп бекер айтпайт. А тиги кишинин анан түшү бузула баштайт экен. Түшүнөн чоочуп бакырып тура калып эле аргасында болуп, анын энеси да кырак киши болсо керек, анан байкайт да. Анан баласынан сурайт, ай балам эмне болду дейт. Десе, ушундай болду эле эне. Келатып бир 3 кишиге жолуктум эле. Анан деп болгон окуясын айтып бериптир. Анан аятан көрө бекер кылган турбайсыңар, алар жер кезип жүргөн ошо Кудай сүйгөн кишилер, касиеттүү кишилерчи. Бекер карына калган турбайсың деп анан атасына айтып Солтонкулга. Анан Солтонкул менен кеңешип, Солтонкул айтат экен бир туу калган бээни жетелетип. Мону ал дагы бир ушу каргышты жандырса, Мойтаке жандырат. Ошо Мойтакеге бар деген экен. Анан туу калган бээни жетелеп алып анан Мойтакеге келет. Сизден баталайын дедим. Ушундай деп туюк болсо да айтып түшүндүрөт да, толук айтпаса дагычы. Анан Мойтаке айтат экен. Ошо бээни бата кылдырып алып келген, бээни бата кылып союп келген бээси менен өзүн коноктоп анан айтыптыр. Эми таң атканча мен суранып көрөйүн. Экөөбүз сурансак жакшы болот эле. Бирок сен жаш бала экенсиң, уктап калсаң, тиленип аткан тилекке жолтоо болосуң. Андан көрө мен өзүм суранайын, сен уктай бер. Эмне болгонун эртең менен айтам дептир. Анан дегенде макул деп анан тиги бала жатып калат. Тиги суранып анан эртең менен айттыр. Эй, сен бир жер кезип жүргөн ушу касиеттүү 3 кишинин тетир батасын алыпсың. 26-га чык деген экен, ошого чыкмак экенсиң сен. Мен суранып атып 96 жаш сурадым. Ошо 96-га уруксат берди дептир. Дегенден кийин анан теги ыраазы болуп, ыраазычылыгын айтып анан кетет. Анан келсе атасы дагы бир туу калган бээни жетелетип, анан Сартакеге барып кел деп жибериптир. Анан Сартакеге барат, баягындай эле окуя. Анан ошентип анан Сартаке дагы баягы бээсин союп, өзүн коноктоп, Солтонкулдун баласы турбайсыңбы деп. Анан айтыптыр. Мен эми тиленип көрөйүн. Экөөбүз тиленсек жакшы болот эле деп жана Мойтаке да айтат да. Уктап калсаң, жолго жолтоо болосуң, андан көрө сен уктай бер. Мен өзүм тиленейин деп анан эртең менен тургандайын Сартаке айтат экен. Сен бир касиеттүү 3 кишинин каргышына калган экенсиң. Мага чейин батасы эки болбогон бир кишиге барыпсың, касиеттүү киши экен. Ал кишинин айткандай келет экен. Ал киши 96 жаш сураптыр. Мен андан ары ашыра албай койдум, ошо 96-га эле токтолду дептир да. Кимге бардың эле дептир. Десе, Мойтакеге баргам дептир. Десе күлгөн экен, аятан көр. Жарыктык. Мойтакеден кийин да келесиңби? Келсең мурда келбейт белең. Мойтакенин сөзү эки болчу эле, батасы эки болчу эле деп. Анан бул мына болгон окуя 1916-жылы үркүн болгондо, үркүндө ошо Санжылкылуу Сарыбай бүт жылкы чачылып анан качып атпайбы? Качып барып ошо текес тарапта көз жумган.
96 жашында көз жумган. Бул мына болгон окуя мына. Şu kişilerin kasiyeti, şunday kasiyeti болгон. Бул бир эле чет эле касиет. Şunday алдын ала айта билген окуялар көп болгон. Азыр мына Манжыл ата мазарына келдик. Билем касиеттүү жерде эзелтеден Кыргызда кеп бар. Бала тилесең, баш сурасаң манжылга бар деп айтылат да. Жана кээ бир адамдар айтып жүрбөйбү? Манас атабызды Алтайда жүрүп анан ушу манжылга келип тилеп алыптыр депчи. Ал Алтайда да өзүнчө манжылы бар. Алтайда чүй деген жер болсо, биякта да чүй деген жер бар. Окшош жерлер бар да. Анан эзелтеден ошо бала тилесең, баш сурасаң манжылга бар дейт. Манжылы мазары өтө касиеттүү жер. Кантип пайда болуп калыптыр агам? Анан эми жер каймактагандан ушундай айтылат да. Мына баш сурасаң манжылга бар дейт. Байлык сурасаң Чолпон атага бар дейт. Бийлик сурасаң Кочкор атага бар дейт. Мунун баары тең жөн жерден эмес да. Биз дегенде миңдеген жылдардан бери бул ушуну ата бабаларыбыз басып, ушу жерлерге зыярат кылып, Кудайдын бар экенин, Кудайга ушул аркылуу байланышып келген жер да. Могу жерде боз дөбө турат. Ошо Манас атабыз биз казатка баратып, ошол жерден тиленип, анан аттанып кеткен деп айтылат да. Анан бул жерде 7-дей 9 булак бар да. Ар бир булактын даамы ар башкача. Бул касиеттүү булактар деп айтылат. Мына бул жерде Моют атабыз, Ботокон атабыз деп ошо бу да бир кыйын кишилер болгон экен. Анан Мамбет Чокморов деген чоң Залкар Манасчы атабыз болгон. Ошо Мамбет атабыз кийин жанагы сайыз убагында бул жерге атеизмдин убагында элди киргизбей ушундай болуп атканда жашырынып келип, элди дарылап ал киши. Анан кайра алып кетип ошол жерден сакайтып, айыктырып ушундай болуп турганда, ушундай окуялар болуп турган. Касиеттүү жер, бекер айтылбайт. Жакшы экен. Мына мындан ары барганда булак бар бул жерде. Мына бул булактан башталат башатычы. Ушул жерден анан тигинде өйдө кыдырып ошо 9 булак. Булак. Манжыл ата мазары. Эмне булак экен бул? Лечение стресса дейт. Лечение нейроинфекций. Булактарга менингит, воспаление мозга, оболочкаларного мозга. Бул ар кайсы ооруларга? Ар кайсы жерге. Бул жердин түбүнө, бул минтип эле туруп тура береби мындай? Тура берет. Бузулбайбы дегенин да? Бузулбайт да, бул булак да жерден чыгат. Ар кайсы булактын даамы ар башкача, ар кайсы жердечи. Анан ар кайсы ооруларга шыпасы тиет деп. Бул теп айыртан келаткан элдик ишеним. Анан бузулбайт кызыгычы, ушундай тура берет. Кээде баягы ысыкта бир аз бөксөрөк болуп калышы мүмкүн, бирок солуп кетпейт. Ошондой. Бул жайгыш иштеби же жайында эле? Жайгышы ушу, жайгыш. Иче беребизби? Чынылары болчу да бул жерде. Чынылары жок. Келиңиз. Сизден озунуп иче беремби? Алыңыз. Кыздын жолу да. Siz Türk'ünde жүрбөйсүз. Делет абам, илгери ата бабаларыбыз көлгө түшчү эмес экен го. Учурашып кетели деп эле колун салып, бетин жууп эле. Бул деген эми ыйык көл да. Бул жердин көзү, куттун өзү деп айтылат да. Бул баштапкы аталышы Манаста Керкөл деп айтылчу экен. Манас атабыз Алтайдан келатканда Каркыра тараптан түшөт да. Ошондо Кызыл Кыянын белине чыккандан көлдү көрүп, бул асман жерге түшүп кеткендей. Ушундай бир башкача кабыл алганда касиетинен ошо Манас атабыздын сугу түшүп калган дейт да. Ошон үчүн манасчылар, олиялар
касиеттүү кишилер көп чыккан экен ушул жерден. Анан бул түшкөн эмес, муну ыйык катары. Анткени мунун астында эл жашайт да, эл бар. Шаарлар болгон ошол көлдүн астында калган. Бул касиеттүү да, мына карабайсызбы? Могу Калыгул атабыз айткандай өндүрдөн 1000 суу куят. Суу агып чыкпайт. Жайдыргычтыр тоңбойт. Каяка кетип атканы белгисиз, касиеттүү да. Ошон үчүн илгерки ата-бабаларыбыз келип, колун жууп, жүзүн чайкап, Айланайын көлүнө касиетинде колдоду эле зыярат кылып койгон. Аны түшкөн эмес. Биз бул орус келген анан түшкөндү үйрөндү да. Анан бул эми касиетти билгендер, ушунун касиетин, көлдүн касиетин сезгендер азыр деле түшпөйт. Азыркы убакка чейин деле. Сиз түшпөйсүз? Мен бала кезде түшүп эле чоңойдум, бирок кийин эмнегедир эле өзүмөн өзүм түшкүм келбей калды да ушу. Көлгөчү. Бирок менин апам өмүрү көлгө түшүп көргөн эмес, түшпөйт. Ушу мындай көлдү сыйлап ушундай да. Ушу көлдүн касиетинен уламбы? Бизде негизи көлдө жети акетең бизден чыгып атат. Манасчылар жалаң бизден чыгат. Байкасаңыз, бул сүйлөктөр, мына көмөкөйүнөн чыга тургандардын баары бизден чыгат. Эмди бул өзү көл өзү касиеттүү да. Көл өзү касиеттүү да. Ушун көлдүн касиетинен улам, ошо сиз айткандай улуу кишилер көп чыккан да. Анан азыр көлдү түшүп мына булгап атпайбы? Кээ бир адамдар ичинен зара бошотуп атат. Болбойт да бул. Мына тышынан келип жанагындай желим бөтөлкөлөрдү, салафандардын баарын ыргатып бир булгап атат тышынанчы. Анан түшүп ичинен булгап атат. Анын баары шамал айдап кирип, мына ичиндеги жан жаныбарлардын баарына балыкка, зыян суу курттарга зыяны тийип атат. Ушундай булгап атат да. Анан мурдагыдай мен жеке пикиримде мурдагыдай касиеттүү кишилердин дагы чыкпай атканы ушундан улам го дейм. Көлдүн өзүнүн суусу булганып атат. Бул дагы көлленебиз мындай көтөрүм болуп атат да. Карабайсызбы? О толкуганда бирдин баарын чыгарып салып атпайбы? Өзүн өзү тазалап атат бул көлчү. Анан толкуп чыгарып коет. Адамдар келип булгап кетет. Ал толкуп кайра өзүн өзү тазалап. Болбосо башка көл болсо балким сасып кетмек мындай. Бул өзү өтө касиеттүү. Эгер көлдү баягы илгери суунун курту деп балыкты да жечү эмес да. Көлгө ошентип бутун да малчу эмес керек болсочу. Анан айланасын баарында жан жаныбарлар, кайып аңдын баары толтура болсо, үстүндө аккуу, өрдөк, аңыр, ак чардак деп баары толуп жүрчү да. Азыр караңызчы. Эч ким эчтеке жок. Анын баарын атып жок кылып, жеп атып түгөтүштү. Адам жырткыч болот экен да. Эгер ошондой бир калыбы келсе, анда сөзсүз жанагындай илгеркидей чоң залкар манасчылар, алдын ала айта билген Калыгул, Арстанбек өңдүү Олия аталарыбыз, касиеттүү жети акебиздей акелер кайра сөзсүз чыкмак. Эми эл болгондон кийин нугу бар дечи, ошол жолду улап келаткан касиеттүү адамдар бар дечи. Бирок мурдагыдай өтө касиеттүү кишилер жок болуп атпайбы? Чыкпай атат да. Мындай көл өзү булганып атпайбы? Бул көл деген бир теңирдин көзү да. Жердин көзү деп коет мунучу. Бул көл деген мындай көл жок дүйнө жүзүндө. Мындай жок. Бул өтө касиеттүү көл. Муну сыйлашыбыз керек. Мунун көлдүн касиети менен ошондой улуу адамдар чыккан үчүн ошондой кыргыз сакталып келатат да. Муну сыйлап, барктап, таза кармашыбыз керек. Урпактарга ошону таза өткөрүп бериш керек. Муну соолутпашыбыз керек. Анткени мына бул мөңгүнүн баары жоголуп атпайбы? Мөңгү жоголсо бул дагы тартылат, жоголот. Ошон үчүн мөңгүлөрдү сакташ керек азыртаданчы. Мунун баарын. Касиет жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Негизи эле кыргыздын алымстактан бери келаткан улуу касиети, сезгичтиги, көкүрөгүнүн сезимталдыгы,
көрөгөчтүгү, сынчылыгы ошол нерсени биз канткенде кайтарып алабыз, канткенде ошондой улуу эл калабыз, улуу эл бойдон. Кыдыр чалган кыргыз деп бекер айтпайт да. Изелтеден сөз бар да. Нурдан бүткөн кыргыз, ырдан бүткөн кыргыз деп бекер айтылбайт, мунун барычы. Жок жерден жомок жаралбайт дегендей да. Биздин ата-бабаларыбыз чын эле кыйын кишилер болгон. Баатыр кишилер болгон, асыл кишилер болгон, энелерибиз аруу болгон, таза болгон. Анан касиетти баары тутунган. Мисалы, баары эле көрөгөч алдын ала айта билгендер көп болгон, бирок баягы мен мындаймын, менин көзүм ачык алдын ала айта алам деп айткан эмес алар. Жөн өзү ушу элдин баары ошондой бир мезгил болгон да. Анткени элдин өзүнүн жан дүйнөсү таза болгон, жан дүйнөсү аруу болгон, эл өзү улук болгон да. Азыр ошол жолду улап кете албай атабыз. Ааламда ушу 70-те жер жаңы, 50 жылда эл жаңы деп атпайбы? 70-ке жетпей эле баттан өзгөрүп кетип, техника өнүккөн заманга келип калдык да. Техникадан азыр баары жоктун баарын, жакшы жамандын баарын көрүп, адам көзү менен бузулса, сүйлөп, сөз менен бузулуп, ошентип ички көкүрөгүбүздү булгап, ички дүйнөбүздү арууланта албай атабыз да. Биздин аруу кыргыз деп бекер айтпайт да. Аруу болгон да, ушундай таза болгон кыргыздар, мондай көлдөй кең пейил болгон, бирөөгө жамандык каалаган эмес, арамдык каалаган эмес, ушундай болгон да элдин баары. Азыр болсо жанталашып, кайсы жерден бирөөнүн бирдемесин жулагашсам, оёгашсам, кантип бул 1 сомду 2 сом кылсам, 2 сомду 7 сом кылсам, же болбосо дагы бир могу жерде мынтип ала калып, муну сатып ийсем, мындай кылып ийсем, же болбо 1 машинаны 2 машина кыла калсам деп атып, адам өзүнөн өзү ач көз, көзү тойбой, ач көздүккө умтулуп аткан заман болуп атат да. Кыргыз токпейил болгон. Токпейил болгон да. Мына бүгүнкү тойгонуна Кудайга шүгүр деп, эртеңкиси Кудайдын жазганын көрөбүз деген. Кудайга, ошо кайыптарга чын дилинен ишенген. Алар көчүп деле баягы байлык топтогон эмес да? Көчмөн эле артык дөөлөт баш жарбайт деген кеп бар, бирок артык дөөлөт баш жарат дегени да бар. Ашыкча ошо дүйнөнү да чогулткан эмес да. Көр дүйнө деп койгон, көр дүйнө дейт. Балдарыңдын курсагы тойду, сен ошол менен болду. Баардыгын мындай өзүн Кудайга тапшырып жашаган эл болгон да. Өзүн ошо ата-бабалардын касиетин сыйлап, керек болсо кыргыз ташты сыйлаган эл да. Мен бала кезде көп көрчүмүн, аксакалдар койду айдап баратып, анан аттан түшүп, атты жетелеп алып баратып, мындай ташты оодарып койчу жерденчи. Эмне мынтип атасыңар десең, тиги бети да күн көрсүн да деп коет да. Жөн эле, жөнөкөй эле нерсе. Ошо менен тарбиялап коет. Көрүң, тең салмактуулукту. Бул бети да күн көрсүн деп коет. Анан жайлоодон жаздоого көчөт, жаздоодон жайлоого көчөт, жайлоодон күздөгө, анан кыштоого. Жерге да убал кылган эмес, убал деп коет. О жерге чөп такырайып чыкпай кетсе, жерге убал болот деп койгон. Ошон үчүн көчүп жүргөн. Убал болбосун депчи. Азыр убалын карабайсың да, могу жерди түрттүрүп саласың. Бул Кудайдын берген баардык, ошо Кудайга таандык экенин билген монуч. Адам өзү жарата албайт да ташты. Канча жаратат? Муну жараткан да. Ошону кандай болсо, Кудай кандай жаратса, ошо боюнча сактап келген элбиз да биз. Ошону мындай улуу эл болгонбуз да. Ошол жолду могу ортодон үзүлүп кетти да. Союз орноду, Кудай жок дей баштады, ушундай үзүлүп кетти. Атеисттик доор учураганда биздики үзүлүп калды окшойт э? Байланышыбыз бабалардан келаткан байланыш үзүлүп кетип, анан эми ошону таппай, ар кайсы диндер кирип, ар кайсы агымдар кирип, ушинтип өзүн кыргыз таппай калды. Кыргызчылык деген жакшы сөз бар. Бул казакчылык деген да жок, арабчылык деген да жок, орусчулук же кытайчылык деген да жок. Кыргызчылык деген бар. Бул кыргыз деген, ошо кыргызчылык өтө жакшы нерсе. Мисалы түн ичинде киши келатса,
Бул Кудай конок деп ошону өзүнүн төшөгү жок болсо өзүнүн төшөгүн салып берип, жалгыз кою болсо аны да союп коноктоп, тааныбайсың сен аны. Бул кыргызчылык. Жакшы нерсе да. Сыйлайсың. Кудай конок дейт. Жакшы да. Ошону менен улуу эл болгонбуз биз. Баардык нерсесин өзү жебесе дагы коноко деп катып коет. Сиз манас айткандачы жөн эле айтып калган жоксуз да. Сизди дагы бир касиети роологон үчүн ушул нерсени үзбөй улап келатасыз дегендей. Бул манасчылыгыңыз канча жашынан башталды, эмне болду, кантип кирип калдыңыз, аяң келдиби, келген жокпу? Эми бул манасчылык кан аркылуу келе турган, анан жан аркылуу келе турган нерсе да. Мен канымда чоң атам манас айткан киши болгон, чоң манасчы киши болгон. Деңизбай деген манасчы атабыз болгон, бул үстү жакта. Ошо кишинин окуучуларынан болгон. Ал Деңизбай Тыныбектин окуучулары болгон да. Анан бул ошо канымда келаткан нерсе. Өзүм атам да манас айткан киши болгон, Семетейден айткан. Мен айтып жүрөм ошо эне тарабыбыздан чоң энем дагы 3эмдин түгөйү жалаң 33 бир тууган болгон, жалаң 3эм, 4эм, 5эм, 2эм ушундай бир ата бир энеден төрөлгөн ушундай эмдер болгон да. Анын чоң энемдин төрөгөн апасы ошо 33-тү төрөгөн энебиз өлүп тирилген киши болгон. 3 күн өлүп анан кайра көргө кирип баратканда тирилген. Ушу төркүнү Кочкор тараптан болгон экен. Өзүмдүн апам орто жүздөн Наймандардын кызы болот, казактардан. Эми Найман деген байыркы кыргызда. Анан ал кишинин да ушундай кыргызчылык касиети бар. Мен тамашалап койчумун. Апам казактын кызы, бирок кыргызчасы бар депчи. Бул ошол кан аркылуу келген нерсе да. Экинчи жан аркылуу мен ошол 7-класс окуп жүргөнүмдө эң биринчи менин ушул манас дүйнөмө аралашканым Саякбай ата аркылуу болду да. Саякбай ата түшүмө кирип, ошол Саякбай атабыз жана Манас атабызды, Кыркчоро аталарыбызды, Каникей Айчүрөк энелерибизди, Бакай, Семетей, Гүлчоро, Канчоро жана Коңурбай баатырларды ээрчитип келди десем болот да. Ошол аркылуу ушул дүйнөгө аралашып, анан түштүн да айта турганы болот, айтпай турганы болот да. Туура. Анан ошол дүйнөгө анан ошентип кан аркылуу да, жан аркылуу да аралашып калдым дегеним ушу да. Ошо эки тараптан келип ушул дүйнөнү эми азыр көптүр айтып жүрөбүз ушу улантып. Оорбу манасчы болуш? Эми манасчы бул касиетти көтөрүп жүрүш оңой эмес да. Эми манасчылык жүгү оор болот чын элечи. Бул манасчы деген жанагы ырчы, эстрада ырчыларындай эмес да, чыга алып анан ырдап коюп кетип калып атпайбы? Андай эмес да. Бул манас менен ошо берилдиби сага. Өмүр бою ошол менен жашашың керек. Муну көтөрүп кетишиң керек. Муну алып жүрүш керек. Мунун манастын жүгү оор болот, тузу оор болот. Муну ошол алып кетсең, манастын касиети колдоп жакшы болот. Анан ар кайсындай сыноо болот. Бирде ач кылып, бирде ток кылып, бирде бар кылып, бирде жок кылып сыноосу болот да. Ошонун сыноонун баарын көтөрүшүң керек да. Анткени көтөрүп, ошону өркүндөтүп, алып кетип, бул калганы өзүңдөн болот. Ошо берилгенден кийин ошону алып кеткен. Калыс, татыктуу алып кетиш керек. Эгердечи мындай өзүң таза жүрбөсөң, манасчылыктын касиетти жакшы ала албасаң, кайра алып кетип калышы мүмкүнбү? Эми манасчылык бул кыргыз баласынын көбүнө берилет да. Көбүнө берилген. Илгери бул Кокту Колотто, айылдын баарында эле манас айткандар болгон да. Бирок жанагынтип сиз айткандай көтөрө албай калып, алып кете албай. Анан айта албай калып, керек болсо өмүрү менен жооп берип калгандар болгон, майып болуп калгандар болгон. Өзүнө эле эмес, тууган уругуна чейин залалы тийгендер болгон. Ошону алып анан баягы алып кетип кыргызга белгилүү залкар манасчы аталгандар болгон. Ошолордон анан келатат да бул жолчу. Муну деген ошол аны дагы ошо жакын ага тууганы, үй бүлө, бала бакыра баары түшүнө билиш керек да ошол дүйнөнү.
Өзү эле эмес, бул чоң жүк да, ошону түшүнүп, баары тең кастарлап, кадырлап билсе, бул элдин жүгү да. А элдин жүгүн ошо бир эле киши көтөрүп кетпей, жана антип тегерегендейлер да түшүнүп көтөрө билиш керек. Бул элдин байыркы келаткан жүгүн сен кайра эле элге тартуулайсың. Ага, манан аял көз жарып атканда, же болбосо адам катуу сыркоолоп атканда ошо манас айтырчу деп угуп калам да. Ооба. Анан деген ушу сиз деген мындай сахнага чыгып манас айтып атканда элде аруулануу жүрөбү? Байкайсызбы ошол нерсени? Бул манас менен ошондой болуп келген, аруулап, тазалап, анткени сен тиги байыркы манас атабыздан берки ата касиеттерин, арбактарын козгоп атасың, ошону чакырып атасың да. Ошону элди мындайча айтканда аруулап, тазалап, ошол касиеттер аркылуу, ал эмес жана көзүнө көрсөтүп, ошол дүйнөгө аралаштырып айткандар болгон да. Келдибек, тыныбек өңдүү залкар манасчылар. Ошон үчүн эл ошол манаска болгон ишеними, касиети менен эл болуп сакталып келген да. Анан керек болсо баягы жанагы адамдын жаны чыкканда өлгөнгө чейин, ошол көмүлгөнгө чейин манас айттырышкан. Ошондой кездер болгон, бул кадимкидей эле кийинки мезгилге чейин эле болгон. Анан бара-бара анын баары башкача өңүткө бурулуп кетти да. Жоого чыгып атса дагы, жолго чыгып атса дагы кыргыз манас деп чыккан. Ошо манас атабыздын арбагы колдосун, касиети колдосун деп ошентип чыгып келген эл. Каякта болбосун ошо деп анан бул элде сөз бар да. Манас келет дегенде байлатма жинди соо болгон, жин шайтан качып жоголгон деген кеп бар да. Ошол жанагы Шапак, Сагынбай, Тыныбек, Келдибек, Токтогул деген илгерки залкар манасчылар манас айтканда, ошондой кадимкидей оору сыркоону, байлатма жиндилерди ушунун баарын айыктырганда, бул болуп келген, тарыхта болгон нерсе. Ошон үчүн кыргыздын касиети, нукуралуулугу, түп нускасы манаста жатат да. Манас атабыз алып берген жерде жашап атабыз. Кайра кайрып берген жерибизде да. Манас атабыздын тилинде сүйлөп атабыз. Төрөлгөндөн өлгөнгө чейинки ырым-жырымыбыздын баары манаста сакталып, ошондон чыгып, ошондон сакталып келатат. Бүт ошон үчүн манас менен биздин кыргыз элинин дүйнөсү бекем болгон үчүн биз улуу эл болуп сакталып келген элбиз да. Энциклопедияда эле эң эле чоң биздин жашообуздун бүт баары, мисалы үчүн тамак ашыбызга чейин бар. Тамак аштын кантип чыкканы, кантип жасалганынан бери, эркек киши кандай болуш керек, аял киши кандай болуш керек, аш берген керек болсо көкөтөйдүн ашынан кийин манаста ошондо аш берип баштап атпай, ошонун баары тең бүт манаста камтылганда. Жердин аталыштары дагы ошо манастан калып атат да. Мына баштагы аталыш Кери көл болсо, кийин Ысык көл болуп кетип атат. Ыйык көл деп анан Ысык көл аталып кетип атат. Мисалы Боом манастан аталып калып атат. Ушу ар бир жердин тарыхы ошо манаска барып такалат да, кантип аталып калган бардык жер. Ошон үчүн манас биздин жашообузда, манас биздин касиетибиз болгон. Биз касиет десе, жолубуз десе, тарыхыбыз, байыркыбыз, азыркыбыз, келечегибиз десек, бүт манаска камтылган. Ошон менен түшүнөбүз. Ошон үчүн ар бир өзүнүн жолун манастан издесе таба алат да. Саякбай атабыздын деле көрөгөчтүк жайы бар экен да, анан аны эмнегедир катып элге көп жайылчу эмес экен, айтчу деле эмес экен. Эми бул ыйык нерсе туюк болот деп баары мисалы үчүн айтымчылык касиети болсо деле аны айткан эмес да. Кезинде эле бул мындай экен, мындай болот деп койгон да. Саякбай атабыз өзү эркек кишини 12ге, аял кишини 12ге бөлүп сыначу экен. Сынчылыгы да болгон ал кишинин. Анан бир да ал киши, бир да каргышы ката кеткен киши эмес да. Анткени ушул көлдүн айланасында көп жүргөн киши болгон да. Баардык мындай
айткандары, дегендери төп келген да, ушундай касиеттүү киши болгон. Ошо ал Саякбай атабыз ал киши ушу көлгө келип түшчү эмес экен. Анткени көлдүн ыйыктыгын, касиетин сезген да. Анан биздин айылда да көп келип манас айтчу экен да. Анан бир окуясы Касымбек деген атабыз болгон биздин айылдачы. Касымбек ата деп коет. Анан ал кишини баягы Саякбайдын кичүү баласы деп койгон. Саякбай атабыз мындай сөгүнчү жерден сөгүнүп ушундай жүргөн киши болгон да. Бетке айткан өзү баатырчалык ушундай киши болгон да. Анан ал киши дагы ушундай бакылдап сөгүнгөн киши болгон да. Анан айтат да. Мындай кийин мен манас айтып калдым да. Бир жолу манас айтып Жөкөтөй деген жер бар. Илгери Мояктын баарында жейрендер көп болгон экен. Аябай көп болгон экен да, жейренчи. Анан кийин жана машина чыкканда эле атып кырып салышты да, жарык менен кубалап жүрүп элечи. Түз жер да. Анан ошол жерде манас айтып атсам айтып эме кылып калдым. Анан мындай бугум чыгып ушундай токтоп калдым да. Анан турсам буягымда бүркүтчү киши болчу. Буягымда туруп тур. Атын бүркүт салып баратып угуп тур дагы, анан бүркүтүн салбай келип биякта туруп туруптур. Анан мындай ошол эметкенде аттын ооздугу шылдырап эметкенде токтоп калдым. Анан карасам угуп туруптур. Анан жаңы айтып аткан турбайсыңбы деди. Анан ооба десем. Таштабай айтып жүр. Саякбай атам айтып атып кыйкырганда жанагы караңгы бөлмө жарык болуп кетчү эле деп. Үнү эме киши болгон да, тунук бийик киши болгон да Саякбай атам. Бир топ айтып, бул манас деген Саякбай атабыздын касиетин айтат. Ушундай бүркүт салчу дейт. Жана Чалагыз Иманкулов ушулар болуп келип, анан Ашырбай, Турумбек, Турусбек деген кишилер болгон да. Анан ошол достору менен келип анан бүркүт салышчу экен. Жоон топ атчандар болуп, тоонун бетинен жайылып, анан ошо жейрендерди алдырып, кашкыр алдырып, түлкү алдырып, коёндорду алдырып ушундай кетчү экен да. Анан Саякбайга ушу бир манас келет окшойт дейт да. Башында чочучубуз, бул жиндүү болуп калганбы деп мындай чочучубуз дейт көргөн. Анан кетип баратып эле бир кезде ушу кийин туура түшүнүп, көнүп калдык дейт. 40-50 кишинин арасында бараткансып эле бакылдап, шакылдап бизди мындай жаныбызда келе атабы, барбы, жокпу тоготпойт дейт. Биз анын жанында бир кумурска болуп калабыз дейт. Анан бакылдап, шакылдап, баягы бүркүтү деле тиги эмесин, аны деле тиги колунда жүрөт дейт. Батыр болуп калат дейт. Кетет дейт. Алардын сөзүн тыңшап калат дейт. Угат дейт да. Угат окшойт дейт. Алар бирдеме дейт окшойт, айтат окшойт дейт. Анан алар тыңшайт дейт. Анан аларга жооп берип, кайра суроо берип, анан биз артынан ээрчип аягында жөн коебуз дейт. Анан кетет дейт. Кырдан деле аттын тизгини калат дейт. Аты деле көнүп калдык дейт. Башында кулап элеби, бирдеме болобу деп. Жок, кырдан деле кете берет дейт. Анан така баргандан кийин анан баягы эми бара бер дейт окшойт дейт. Анан кайра келет дейт. Бүркүт салып келип, бугу чыгып анан ушундай эме болуп калат дейт. Айтып берет бизге дейт ушул бир эмелеринчи. Анан биз бул Сакеңди өзү манас өзү колдойт турбайбы, ушул касиетинде ушундай алып кетет дейт. Ушундай бир касиеттүү киши болчу дейт да. Ошолорун айтып берип анан кийин мен эмесине үйүнө барып калдым. Анан көрсө ал киши айткан экен да. Мен да манас айтып баштадым 7-чи классымда. Ошентип жана Саякбай атам келип биринчи. Анан манас атабыз келип ушуларга аралаштырып анан тиги ошо Касымбек ата айтыптыр. Бул Саякбайды мен жибергем мага дептир да. Анан кандайча деп сураса айттыр. Мага келген Саякбай атам депчи. Манас айт. Менин өнөрүмдү көтөрүп алып кете турган сенсиң. Айт десе ал киши айтыптыр. Эми мен 60ка келип калдым, Саке карып калдым, жашым өтүп баратат. Кантип айтам? Жаш жигит кезим болсо бир жөн улантып кетет элем. Десе жок ал дептир. Анан айтыптыр. О жерде Качкын деген киши ошонун баласы бар. Ошого бар же ошо баласына бар. Экөөнүн бирөөсүнө. Ошол алып кетет. Ошол дагы анча-мынча атам да манас айтчу да. Ошо да манас айтып жүрөт, ошого бар деп.
жибергем. Баласы ошондон улам манас айта баштаган турбайбы деп. Ana kızık bunday karasanız kızık okşaşıp ketotpay jana sayakpa atam gelip anayın batırlar gelotpay. Anan oşol bul kasiyet düýnö, kayıp düýnö degen bul adamdын akılı jetpeyt bugaç. Bunday bul kızık düýnö da. Ошондой bir kızık okuyalar var. Анан 7-ci класста o sözüңүз каралжы. Жаңы айтып, жаңы түш көрүп ушинтип баштаганда чочуган жоксузбу бул дүйнөдөн? Жок, менде мындай. Чочкан жоксузбу? Жок, мындай эме атамдын той топурда эме айткандарын укат. Анан бирок мен деген мындай Манасты билбейм да. Манас атабыз экенин, баатыр экенин билем. А бирок окуясын билбейм да. Бирок билбей туруп мен билгендей сезиле берчү да. Билбейм деп айтсам уят болчудай болуп ушундай сезилер. Анан таладан басканда чоочучумун. Мындай кой кайтарып эле өстүк деп баарыбыз кадимки кой кайтарып эме кылып эле айылдын жумушун кылып эле ушу өстүк да. Анан бирок ошол талада жалгыз баскандан чоочучумун бирөө чыга калып кармап алчыдай болуп, же бир баатырлар чыга калчыдай болуп ушундай ошол дүйнөдө өзүм тааныштыгым мындай тереңинен, кененинен билбейм. Бирок билгендей сезилип, азыр келип мени алып кетип калчыдай сезилип, кармап алып, тиги өңөрүп кетчидей болуп эле ушундай эки жагымды элеңдеп, ошолордон бир чоочунуп турчумун да, ушу билбей туруп аралашып жүргөндөй боло берчүмүн да, ушундай сезим бар болчу. Анан 7-ci класста тиги түшүм байрамында Манас айт деп, билбейм да. Сен мен тиги атам айтып жүргөн эмелерим, байкелерим жаттап Манас айтып калчу экен ушинтип анан. Сен деле айтасың деп. Анан ошондон кийин анан мен айта албай ыйлап ийгем да, линейкаданчы. Анан ошондон анан жана бир жума өтүп саякпай атам келип атпай. Балам, мына Манасты моюнтуп айтып жүрү деп өзү айтып берип, анан ошондон кийин жана баатырларга аралашып калганым ушул болду да. Ошол жанагы Касымбек атабыздын мен жибергем, мен көтөрө албайм, бар тияка бар деп жибердим дегени мындай кызык окуя болуп атпайбы. Ушундай мындай окуялар Манас дүйнөсүндө көп да. Анан бул өзү ушул көлдүн суунун касиетинен бо деп ойлойм да. Бул көл өзү өтө касиеттүү да. Муну баардык касиеттүү кишилер, жанагы олиялар баары жөн кайрылган эмес буга. Мисалы Чыңгыз Айтматов атабыз деле бир өмүрүндө бир жолу ыр жазса ысык көл тууралуу жазып атпайбы. Да жөн эмес да. Чыңгыз атабыз кыдырды арыган киши болгон да, касиеттүү киши болгон бул. Мындай Кыргыздын пайгамбарындай болгон киши болгон да бул кишичи. Бул киши жөн киши эмес. Жөн киши Саякбай атабыз айтчу экен да. Ар бир кишинин колдоочусу болот депчи. Ал ошол колдоочунун чоңуна, кичинесине жараша жанагы бу эл алдында жүргөн кишилердин баарынын эле бир касиети жөн эмес да. Анан көбү баягы тутуна албай калып атат, кармана албай калып атпайбы. Муну ошо ата бабасы жана арбак ыраазы болмойун түрүнүн иши жүрбөйт дегендей, ата бабаңды арбагын эстеп, айтып деп ошону тутунуп жүрүш керек. Анткени жана кыргыз эмне үчүн санжыр айткан? Атын атаса куту сүйүнөт дейт кыргыздарчы. Биринчиден жет атаңды санайсың, жет ата өтмөйүн кыз албайт да. Ошону билесиң да, сурайсың да. Сен кайсы уруунун кызысың, кайсы элденсиң деп, анан балким тууган болуп калышың мүмкүн да. Жет ата өтпөйчү. Тууганыңды алсаң кан бузулат. Бул болбойт. Кыргыздын кыйындыгын көрдүңүзбү? Аны да азыр бузуп атышпайбы көбүчү. Бул анан ошону санжыраны айтып турганда ат арбага агарат деп коет. Ошону сен атын атаса куту сүйүнөт деп койгон кыргызанычы. Ошону сен эстеп атасың, деп атасың, анын арбагын кубантып атасың да. Анан дейсиң, мына ошону менен жет атаңдын тарыхын эле билсең, жет атаңдын тарыхын, канча 100 жылдык тарыхты билип атасың да. Ошонун баарын айтып, ошондогу эмелердин баары эстеп, деп тургандын өзү ошону менен кыргыз унутулбай сакталып келди да. Ошону менен кыргыз сакталып келатат. Ошон үчүн жанагы сөзмөрлөр чыккан, жанагындай чоң залкар манасчылар чыккан, кыйын комузчулар күнү
черткенде эле ошо күүнү азыр сүйлөп атса түшүнбөй калбады азырчы. Илгери күү чертсе эле ошону түшүнүп койгон. Окуянын баарын элестетип укчу да күүдөн. Мына карабайсызбы? Жанагы Кыдыр аке өзүнүн баласына көз тийип каза болуп атпайбы баласы? Төөгөчү деген. Аны Кыдыр атабыз өзү сезген экен, ушу быйыл күзгө чейин тоодон түшпө дептир да. Анан баягы жайдын ортосунда түшүп кетип анан ой бул кайсы жигит, арбактуу жигит экен, касиеттүү деп. Сен анан ой Кыдыр аке өз балаңызды тааныбай калдыңызбы, саятан көрө кара көзүм кашайган экен деп. Ошондо Садыр аке бир топ коноктор бар экен да. Анан баягы барып конокторду коноктоп атканда ошо баягы үйүнө келгенден кийин баягы бала учурашпайт. Анан үзүлүп кетип атпайбы? Көрдүңүзбү? Касиет көздүн курчу, кээ бир адамдын көзүндө, кээ бир адам сөзүндө деп бекер айтпайт караңыз. Анан ошону менен баягы кайратын карабайсызбы? Нарк билген, салт билген, кайраты, ошонун мындай улуулугун караңыз. Ошону атаң көрүп, азыр балам минтип калды, тигинтип калды деп ызы чугулуп эт бербей койбой, кадимкидей коноктоп, сыйлап, анан бүткөндөн кийин комузун алып туруп анан жана төөгөчү деген күүнү чертип атат. Чертти, тигилер укту, эт жеп бүткөндөн кийин угуп туруп анан кетип калышат. Кетип баратат, анан баары тең кетип анан бир урчук тоо бар экен. Ошону айланып ары көрүнбөй кеткенден анан Садыр аке сураптыр да, эй, азыркы күүнү Кыдыр аке эмне күү чертти түшүндүңөрбү десе. Жок, эми кайгылуу күү экен, жакшы чертет экен, Кыдыр акенин күү черткенин деле билбептирбиз. Көрсө чоң комузчу турбайбы деп ар кайсын айтышат да. Аятан көрө түшүнгөн эмес турбайсыңар. Баласы үзүлүп кетиптир. Деп жана тоодон имелип көрүнбөгөн баскылем кайра деп анан кайра келип өкүрүп түшүп көз көрсөтүп. Ошондой болгон да. Мына азыр комуздун тилин эмес, адамдын тилин адам түшүнбөй калды да. Агам, айтып эле атасың, айтып атсаң деле ашмалтай болуп калдык да. Сөзүңүзгө аралчы жанагы илгери мен ойлойм да, азыр жаныбарлар бири-биринде туюм менен эле түшүнгөндөй эле адамдар деле мындай көз карашы менен мындай сүйлөшүп койсо керек, өкүрөк менен эле сүйлөшүп коюшса керек. Туура айтасыз, бир бул кыргыз жанагындай сиз айткандай көз карашы менен түшүнүп койгон эле убактар болгон да. Ошого жеткен, акыл эси өсүп отуруп ошого жеткен ушундай улуу эл болгон. Бир жыйын өтүп аткан экен, чоң жыйын да. Анан жеңи жок барат экен. Кадимки жеңи жок. Жеңилбеген жеңи жок деп айтылат да. Жеңи жок атабыз барып бир жерде анан боз үйдө ырдап, сүйлөп ушундай отурат. Эл додо дейт. Ичи да эл, тышы да эл боз үйдүн ичинде толтурат. Анан куйручук угуп калыптыр да. Ошол жерде жеңи жок ырдап атат. Анан куйручук атабыз барат экен. Барып эшикти ачып анан башын салганда жеңи жок токтоп экөө карашып калат экен да. Сүйлөшпөйт, жөн эле карашып калыптыр. Анан эшикти жаап туруп куйручук чыгып кеткенде жана жеңи жок атабыз санын чапкан. Ай атаң көрүп. Эч кимден жеңилген эмес элем, ушу куйручуктан жеңилип калбадымбы десе, элдин баары таң калып караптыр да. Экөөң сүйлөш, ал башын салып эле чыгып кетпедиби деп айтат экен да. Десе, жок экөөбүз сүйлөштүк, сүйлөшмөктүгүл айтышпадыкпы дептир да. Эмне деп айтыштыңар десе, тиги куйручук башын салып туруп айтыптыр да. Минтиптир. Башка бале каяктан келет деген деп сураган экен минтегеничи. Десе тиги жеңи жок атабыз таппай калыптыр да. Десе тилин көрсөтүп анан чыгып кетти. Тилден келет деп. Мына жеңилбеген жеңи жок, ошентип куйручук атабыздан жеңилип калган. Көрүң, ошол кыргыздын кыйындыгы да булчу. Анткени ошол бир көз караш менен эле сүйлөшпөй туруп карап туруп эле сүйлөшүп коюптур деген кеп бар го. Ошондой деңгээлге жеткен ушундай касиеттүү аталарыбыз болгон. Ошондой бийиктикке жетиш керек да ан үчүн. Ан үчүн мындай да. Өкүрөң таза болуш керек. Ошондой касиеттүү туулган аталарыбыз, ошолордун баары биздин жолду мына ушундай жашаш керек, ушундай болуш керек деп ошолор үлгү болуп келген да бизгечи. Үлгү болуп келген. Биз ошол аталарыбызды үлгү тута албай атпайбызбы? Биздин аталарыбыз кыйын болгон, энелерибиз кыйын болгон. Ошолорду үлгү тута албай, ошол жолду
azdekte alбай атабыз да. Ошон үчүн жанагы башы жок бака көзү жок өгөндөй болуп ар кайсы жерге чачырап атканыбыз ошо да. Апам жаткан жери ушул жерде. Мындай кирпич менен эле коюп койла мени жөн эле кирпич менен эле мынтип коруп койгула өлгөндөн кийин. Анан ушу саякпай атабыз. Анан ошо жейреңге бүркүт салып, аңуулашып ушундай. Жакшы көрүнөт да көзгөчү. Сонун. Анткени ушул 11 жыл ушул жерде билим алдык, ушул жерден окудук. Мен же ичпейм. Анан ушуларды көтөрүп алып эле жүрө берчүмүн ушуну. Аягында билесиң да, калтмас болуп атканын кийинечи. Рысокенова деген ушул десем. Эмне болду деп атпайбы. Анан манас айтам десең, үнүгө караганда чоң кишисиң го, сен жаш эле бала турбайсың дейт.